Урматтуу өнөктөштөр, бүгүн биз бул жуманы бизнес жума кылабыз. Бизнеске түшүнгүйбүз, маркетинг планыбызга да. Вообще өзү компанияга кантип кирсе болот, эми киргенде негизинен жана клиент, анан кийин бизнес партнер болуп, анын бизнес партнердун привилегиялары, артыкчылыктары өтө көп. Ошол артыкчылыктар жөнүндө бүгүн биздин Айгерим кызы Жумабаева Айгерим өзү Ала Букада жашайт. Колунда кичинекей баласы бар. Жакында эле төрөдө, бирок ошого карабастан эле жана эч нерсе тоскоолдук кылбайт биздикилерге да, эгерде көзү ачылып эле калган болсо да. Ошол баласы менен дагы азыр отуруп алып үйдө бизнес кылып атат. 2,5 миң балдык статуста, бизнес тим 2,5. Буюрса Айгеримдин азыр Телеграмдан дагы жаңы Антиграбли деген Ровенскаянын өзүнүн проектиси бар. Ошол проектинин дагы катышуучусу болуп, ошол жерде дагы аябай активдүү иш аракет жасап атат. Айгерим анда биздикилердин көпчүлүгү азыр мына 200 балл. Вообще норма канча? Анан 200 балл жасаса эмне болот? Ошолорду көпчүлүгү билбейт да. Башында айта бересиң, көпчүлүгү түшүнбөйт. Анан кулагына кирбейт дагы. Кийин ошол нерселер өтүп кеткенден кийин анан кап деп айттың деп калышат да. Ошол анда эмесе бүгүн атайын биздин бизнес партнерлор үчүн программа бар. Ошолордун эң биринчиси личный бизнес дебют деп коет. Башкача айтканда жана кадам сайын белек алабыз да. Шаговый подарок деп коет. Бул мисалга Арифлейме, Фаберликтерде деле бар. Мына ошол сыяктуу бизге 6 айга новичокко берилет. Анда эмесе микрофон сенде, Айгерим. Кутман кеч, баарыңыздарга дагы бир жолу. Ошол бизде эми бул Sabir Wellness корпорациясы, бул да бизде өтө мүмкүнчүлүктөр аябай көп экен да биздин компаниядачы. Мына карап көрсөң эми иштей берсең эле толтура акчалар бар экен да бул компаниябыздачы. И берекелүү акчалар бар экен. Ошол биздин компанияга эми өзүңүздөр билгендей 2 жол менен кире алабыз биз. Биринчи жол бул партнер болуп киресиз и клиент катары жазылабыз да. И ошол башында ошол партнер болуп киргенде бизде норма 100 балл турабы. 100 баллды жасабастан ошол сразу эле 200 баллды жасасак биз, например, ошол 6 ай бою да, бул бир нюансты эсеп кылыңыздар, бул биринчи катталган айдан башталат да. Бул клуб 200ге биринчи катталган айдан баштап киребиз. Мында ошол 6 ай бою берилет бонустары. Биринчи айда, если вот 100 балл эмес, сразу 200 балл кылып жасап, и через интернет заказ кылсак, ушул заказды бизге 1000 сомдук товарды 350 сомго эле берет экен да компаниячы. Через интернет заказ кылсак. Ал эми экинчи айда дагы ошентип эле немесинен түшпөстөн 200 балл жасасак, экинчи айда уже 1150 сомдук товарды бизге 350 сомго ошой дагы ай сайын көтөрүлүп атат. Үчүнчү айда болсо 1350 сомдук товарды 350 сомго берип атат. Мында жана если новичоктор болсо, блокнот, ручка алсаңыздар жакшы да, сразу жазып блокнотубузга, эми бул компанияга келгенден ар бирисинин өзүнүн блокнотубуз болсо керек. Бул немелер жаза турганчы, ошого сразу жазып кетсек, ошондо жакшы результаттарга жетишип сразу эстеп калабыз да. Себеби азыр эмитип мен айта берген, мен угуп эле койсоңуздар, буну эч качан да эстеп калып, ошол шагтарга барбайсыздар да. Мен өзүм деле ошол клуб 200де катышканмын 6 ай бою. Өтө эле мындай сон эле Айгерим, кечирип койсун, азыркы сен сүйлөп аткандарыңды бек офистен кошо көрсөтүп турайын. Зарыл кайсы отделге? Incentive programs дегенге кириң. Мына 200-лүк программа, Так. Бенже Кыргызстанга өткөн менен чыксын. Кыргызстанга. Караңыз, ошол жерде Россия турат. Ошону Кыргызстанга. Мы без вас делали дегендей. Бек офис менен ар бирибиз компанияга катталганда моундай личный кабинет алабыз. Ушул кабинетке киргенибизде
Мынаке англисче айтчы Зарыл. Incentive programs. Incentive programs деген бөлүк болот экен. Мына 200-дүк, 500-дүк, анан ручкага берип койчу мага болсо. программа супер план дейт деген турат. Азыр мына 200-дүкүн басайын, Ооба, анан бонус наставникага өтүп кетесиз плавно. Макул. Мынакей эми сүйлөй бер. Мынакей ушул жерден дагы көрүп жазсаңыздар болот. Вот, например, вот биринчи айда очкини бер, очкини. 1000 сомдук товарды биз 350 сомго эле алып алат экенбиз. Бул жерде канча 750 сом экономия болуп атат, туурабы? И бунун айта кетчү нерсеси башында айтып койуп атырмын. Бул бизге эч кандай балл болуп бербейт. Жөн эле булар сертификат да, алтын набор сертификат болот. Подарка да ошондо. Ооба, подарок түрүндө да сертификаттарды алабыз го биз, подарочный, ошондой да, бул дагычы. Ушундай набор, алтын набор. Ошол айтканда биринчи айда 1000 сомдук ала алат экенбиз да. Экинчи айда болсо ошол эле 200 баллды жасап через интернет заказ кылсак, бизге уже 1150 сомдук товарды то же самое ошо 300 да компаниячы. Үчүнчү айда 1350 сомдук товарды бизге 350 сомго берип атат. Төртүнчү айда болсо 1500 сомдук товарды бизге 350 сомго гана берип атат да. 1500 сомдук товарга кандай сонун продукцияларды алып алсак болот, туурабы? Ошо 5-чи айда болсо 1850 сомдук наборду ошондой эле 350 сомго алсак болот. Ал эми уже 6-чы айга келгенде, 6-чы айда дагы ушул 2,5 миңдик продукцияны биз болгону 350 сомго алабыз да. Демек биз 6 айлык программага катышат экенбиз да, ошондо 200 балл болгондо. Ооба. Биз только ошо 6 айлык программага катышабыз да. Ошондо скидка 87,5%ке түшүп калат экен. Ооба да, ошондо, например, вот ошо 87% деген кандай деген туурабы? Бул почти даром да, бул продукциялар. Демек, биринчи айда 750 сом подарок болот, экинчи айда 800 сом. Артистка кетип калыптыр, Гүлжанжы. 1000ден 350-ни алып салсаңыз өзүңүз төлөгөн 650 ошол жерден эме. Анан ошондо 6 айдыкын кошкондо, мына өзүңүздөр төлөгөн 350 сомду алып салганда 7250 сомдук продукция нак бекер келет. Каалаган продукцияны аласыздар. Мына жерде 7250 сом болуп калат экен да? Ооба. Жакшы, аябай сонун экен. Мына силер айтпасаңар биз байкабайбыз да. Ушинтип айтып, деп көрсөтүп турсак, анан жаңы келген адамдар дагы мындай преимуществосун көрүп турат, Ушул ишти главное ошо биринчи айдан башталат да, бул биринчи регистрация болгон айдан башталыш керек да. Экинчи ай, үчүнчү айлардан уже болбой калат. Демек, биринчи жазылган айдан баштап 200 баллдан жасап турсак, анан үстүндөгү бонустарды алат экенбиз, Ооба. 6 ай. Мына ушул жерде ушуну көрсөт, кешбекке түшөт экен, Жок, бул жанагы кэшбэктен тышкары ала турган подароктарыбыз да. Продукция компания подарок плюс 25% кешбек на өзүбүздүн алган покупкабыздан. Ооба. Бизде, например, ошол 10 миңдик товар жасасак, 200 балл эми бизден почти 10 миң да эми. 10 миңден бизге 2,5 миң кэшбэк түшүп атса, андан тышкаркы алган бул подароктарыбыз да, биздинчи компаниядан алган. Демек, бул клуб 200 деп аталат экен, Ооба, бул клуб 200 программа. Эми 500-дүн дагы программасын көрсөтөйүнбү? Жок, азыр бонус наставниканы. Бонус наставниканы көргөнбүз. Наставник да кургалбайт окшойт чамасы, Ооба, наставник да кургалбайт бул жерде. Айта бер анда. Ошо биздин клуб 200 менен бонус наставника бири-бири менен тыгыз байланышкан программа да. Бул да деген кандай болот? Ошол, например, сиз келдиңиз, ошол клуб 200ге кирип алып, ошол менен кетип атасыз, и ошол эле айда сиз өзүңүз эле кете бербестен, сиз өзүңүздүн тааныштарыңызды чакырасыз, туугандарыңызды чакырып, партнер кылсаңыз, ал деле ошол норманы кылса, например, 100 баллды жасаса, сизге 3 ай бою
андан еще 500 сом акча, 750 сом акча түшүп турат да. 2 ай бою. 750 сомдон акча түшүп турат. Если сиздин аркаңыздан жазылган партнер 100 балдан түшпөстөн жасаса ошол норманы. 750 сом бул наличка кешбек кетчү? Ооба, бул өзүнүн жана бонуска түшөт. Буну уже жанагы балдарды түшүрүп, уже продукция алсак болот да, буга өзүбүздүн немебиз акчабызга түшөт, счетко. Счетубузга түшөт экен, да? Эгерде 200 балл кыла турган болсок, если 200 балл кыла турган болсо, биздин аркабыздагы партнерлор биз менен кошулуп ошо клуб 200 кирип кетип аткан болсо, биз алардан 6 ай бою 1,5 миң сомдон акча түшүп турат экен да бизге счетубузга. Ар бир ошо кирген партнерибизде, может биз 2 адамды улап ошондой болуп калаттыр, бизге уже ай сайын уже 3 миңден түшөт. Может там 3 адам уланып калар, может 1 адам уланып калса деле, например, ошол 1,5 миң сомдон 6 ай бою ар ай сайын счетубузга түшүп турат экен да. Давайте ошол жерден кичине математический адамдарды акча эсептегенди үйрөтөлү. 100 миң сом максимальный алалы. 100 миң сом бул 5 адам 200 балдан кылган болобу же 10 адам, 10 адам. 10 адам. Интернет заказ аркылуу. Интернет заказ. Өзүң интернет заказдан 200 балл жасап, андан кийин 10 адамды 200 балдан жасатсаң 100 миң сом болуп атат да. Ошондо ар бир 200 балдан жасаган адам жанагыдай кылып туруп ай сайын акчаны көбөйтүп алат, Анан 25% алат 10 миң сомдон. 25% алат. Ошондо 25% 2,5 миң сом плюс бер жактан бир орто эсеп менен 1200дөн туура келди да. 1250дөн туура келди. Айына. 6 айдыкынчы. Агойду эсептеп атасың? 6 айдыкын эсептесеңер жана 7 миң канча деди го? Зарыл айтты го? Ооба. Ошо 7 миң канча сомду 6га бөлөлү канча болот? 1,000 туура келет экен да. 1100, Ошо 1200 эле. 1100дөн туура келсе, демек 2,5 миң, бер жактан 1100, 3300 сом кешбекке түшүп калат экен, Ооба, 3000. Ошо 10 адамды жазган адам, 10 адамды 200 балдан кетирген адамга айдын акырында 1500дөн болсо, ай сайын 15 миң сомдон наставнический бонус алып турат экен да, туурабы? Ай сайында 6 ай бою. 6 ай бою 15 миң сом кошулуп калат экен, кешбегинен сырткары. Кешбектен сырткары. Кешбек, эгерде 100 миңди балын жанагындай кылса 2,5 миң балга жетет экен, ал жерден бир айлык 12 миң сом чыкса, андан кийин бул жактан 15 миң чыкса, 27 миң, плюс өзүнүн дагы 200 балынан 1100дөн чыкса, 26 миң болуп атабы? Почти 26-27 миң акча пайда бир айда не кылат экен? Доход көрүп калат. Доход көрүп калат. Неме өзүнүн 25%-ин ошону эсептегенде. Жакшы экен, аябай. Сурооңуздар барбы? Айгеримге. Ушул боюнча. Буну ошол айта кетчү нерсеси бул только через интернет да бул заказдарчы. Онлайн заказ кылганда гана ушундай бонустар берилет. Каерге түшөт? Товар? Товарды ошол сиз, например, бизге доставка бесплатно болуш үчүн биз минимум 100 балл жасашыбыз керек. Биз 200 балл жасап атабыз, значит бизге үйүбүзгө чейин уже бесплатно доставка болот да. До адреса. Кыргызстандын баардык точкасына, Кыргызстандын баардык точкасына ушундай. Кыргызстандын баардык келип атышат, курьерлер. Гүлжанжы райондук центрге алып келип таштап атышат. Анан бир нерсени айтып коюш керек, жана 100 балл кылгандардан деп атпайбы? 100 балл эле кылып, анан жана сумма 5 миң болуш керек, бесплатный доставка болуш үчүн. Кээде биз билебиз го, жана коринибиз 480 10 коринди алсак 100 балл бесплатно 4800 болот, Анан эгерде ошону 200 баллыңыздарды мен 2 бөлүп кетирем деп 100 балдан кылам дей турган болсоңуз, анда ага төлөп каласыз курьерге 250 сом. Так что ушуну дагы
алыңыздар. То есть 5000 сом болуш керек. Лучше ошон үчүн Айгерим айткандай сразу 200 балды жөнөтүп койгон жакшы да, бөлүп, жарып отурбайчы. Ошондо где-то 200 менен деле 200 бал жабылып калат да. Алган товарыңызга жараша болот. Жакшы. Дагы кайсы жерин көрсөтөйүн эми? 500'ді көрсөтөйүн. Суроолоруңуздар болсо бериңиз. Түшүнбөй калгандар. Айгеримдин дагы сөздөрү бардыр, Айгерим. Пока ушунда токтоп тур. Айгерим, сен өзүң заказ кылып алдыңбы? Жо, мен ошо клуб 200 катышканын, мен катышып аткан мезгилде, мен уже уланганыма 1 жыл болуп калды, мен катышып аткан мезгилде мына оффлайнда барып, мындай алсак болот эле да. Мен через интернет заказ кылган эмесмин. Жок, мен ушулай да үйрөнүп атам ошону. Себебен бул өтө жанагы Ой, Мирза Мурадова, өчүрүп коюңуз микрофонду. Мурадова. Мына жерлерде кадимкидей эле шум болуп атат азыр. Манзуранын микрофону ачык. Рахима. Samsung дагы. Макул, анда кийинки этапка өтө берели. Сөзүңөр болсо айткыла. Боюнча, программа боюнча Айгеримге. Түшүнүктүү эле болдубу? Түшүнүктүү эле болду окшойт. Экинчи клуб 500 өтөлү. Жок. Бул кийинки тема. Эртеңки күндүн темасы. Сиз баягы онлайн заказ кылганда жана оплата кайсы жерден кандай болот экенин да кеңири айтып койсок жакшы болмок да. Көрсөткүлөчү. Анда интернет магазинге кирейинби? Ошо. Личный кабинетке. Интернет магазинге кирип. Азыр Гүлжанжы, карап туруңуздар. Азыр кабинетинде жүрөт. Гүлжанжычы. Ооба. Гүлжанжы азыр интернет магазинге кирет. Ошол жерден карап тургула. Кантип заказ кылабыз? Мына интернет магазин. Анан кийин атабы элдерге. Так, тандайбызбы? Здоровье, спорт, питание, косметика, разные, стройное лето, новинка деген бөлүктөр бар экен. Мынунун астында тандаңчы. Хорошо, сразу тандаңчы Гүлжанжы. Ону ол эме турат го, чоңураак эле нерселерди тандай бер. Neurovision'ды тандаңчы. В корзину. Мына корзину. L-каротина, корзину. В корзину. Аминокислота. Экөөнү кылып коюң ошодон. Ошодон экөөнү кылып коюң. 200 балл болот. 3 штук кылып кеттим бу. Азыр бияка келгенде эсептейин, Эми корзинага кирейинби? Корзина кайерде жүрөт? 20 мен 40 сом болуп кетти корзинаңыз. Көрдүңүзбү? Сиздики азыр ашып кетти. Мен ошо, биякта турбай, мен ушуну изеп атпаймынбы? Корзинага кириң. Корзинаны ачың эми. Ошол жерден азайтабыз, Мунан азайтабыз, мынакей. 125 болду. Мынаны алып койсом, мынаны алып коюн, 125. Кайра кошпойт. Койдуңуз да. Жок, азыр. 3 болсо 125 болду. Да 4 200ге жеткиришим керекпи? Жок, 200дөн ашып кеттиңиз, Гүлжанжы. Мына ошондон экөө эле болсо жетет. Экөө эле болсо жетет. Мынакей 11620 сом болду. 250 балл болду. Макул, оформить заказ. Азыр буну биз эме мисал катары кылып атпайбызбы? Оформить заказ кылың. Мынакей. Караңыздар эми. Смотрите. Бул жерден биз кандай жол менен жеткирилсин? Бизге товарыбыз, ошону карайбыз. Биринчисинде турат самовывоз деп, экинчисинде доставка курьером деп турат. Так как биздики 5000ден ашкан үчүн доставка курьером өзү эле басылып турат.
Самовывозды качан кылабыз? Самовывозды эгерде биз жанагы 1000 сомдук продукцияны алабыз го 350 сомго. Биринчи айда 200 бал жасадык. Ошондо самовывозды жасайбыз. Себеби ошол 1000 сомдук нерсени алып алып подарок, анан дагы биздин үйүбүзгө алып келип берсе, компания курьерлер 250 сом алып коет. Ал вообще невыгодно. Самовывоз дейбиз дагы биз 200 балдыкты оформлять этебиз дагы кийинки айга. Анан Бишкектеги менеджерлердин контактылары бар, беребиз, ошолорго дайындайбыз. Кат жазып коебуз. Мен 200 балга товар оформление кылдым, плюс менин личный бизнес дебют боюнча биринчи шаговый подарогымы ошол коробкага салып койгула дейбиз. Аны самовывоз кылабыз. Муслима, өчүрүп микрофонду өчүрүп койсоңуз, ошентип туруп анан Медеви бар. Ата десе. Сатар, өчүрүп коюңузчу микрофонду. Гүлжан эми бул жерден оформить заказ кыла бересиз. Так, оформить, продолжить, да? Продолжить. Так. Экраныңыз аябай кичинерээк. Экраным чоң эле. Силерге өзү ошондой да мына жерде. Мынакей доставка, адрес. Мына Кочуманова Гүлжан получатель болду. Мынакей. Готово кылайын эми? Туура. Данныйларым туура кетти, телефонум, электронный почтам и кайсы жерде экени көрсөтүлдү. Мына готово кылдым. И выберите доставку дейт. Доставка выбрать этилбей калыптыр. Доставка автоматически эле түрдө эле готово кылбай койгон окшойсуз. Киргем этип коюң. Басыш керек бекен, мындай басылат экен. Samsung деген микрофонуңуздарды өчүрүп туруңуздарчы, суранычы. Биз мына жакта болбой калат шум. Дача өчүрсүн, вообще шум болуп эле угузбай атат. Жанже сиз жакта эмеспи? Жок, менде эмес. Мына жерге адрес доставка вы не добавили ни одного адреса дейт. Демек, могу жерге бир адрес көрсөтүш керек экен. Каерге жазабыз? Мага көрүнбөй атат экранчы, что-то кичинерейип кетти. Менде чоң эле турат, өзүңдөн. Болду. Всё. Продолжить кылдыңыз да? Жок, кылдым, мына кылсам неме болуп атпайбы? Адрес көрсөтүлбөй атат. Так, теперь ушул жерге адрести кылабыз. Караңыз. Создать новый адрес деп турат го? Сол жагыраак келиң. Ошо добавительде жанында создать новый адрес деп турат. Гүлжанжа. Мына монда данныйлар өткөн да. Так, улица. Название улицы. Анар. Дом. 13. Квартира. 72. Индекс көрсөтөйүн, исправить индекс. Канча эле? 23500. Ар бир райондун өзүнүн индексин жазасыздар, каерге доставка кылдырсаңыздар. Так, Бишкекти оңдоп коюң, ош кылып. Населенный пункт. Ош. Кыргызстан, Готово. Мына эми чыкты адрес. Так, готовый болду бардыгы. Да, 7 күндүн ичинде дейт. 7 күндүн 2-3 күндө эле келет. Эми узак райондо болсо, возможно, 7 күн болушу мүмкүн. Мынакей. Далее способ оплаты.
караңыздар, способ оплатаны. Бизде мүмкүн способ оплата боюнча, демек наличными при получении деп жашыл болуп турат, салатовый болуп өзгөчөлөнүп турат го. Эгер ошол басылып турат, эгерде ошону ошол бойдон тим койсоңуздар, сизге товарды алып келгенде курьер товарды текшерип алып туруп, курьердин колуна акчаңызды бересиз. Анан ал курьер акчаны Бишкекке жөнөтөт. Анан ал Бишкектеги Пони экспресс курьерская служба Сибирская здоровье офисине жеткиргичекти. Билесиздер, биз 3-4 күн убакыт өтүп кетет дагы. Жана кечигип калат да. Товарың эмечи, бал түшпөйт. Качан акчаңыздар Сибирское здоровьеге жеткенде, анан балыңыздар түшөт, эртеси күнү кэшбэк чыгат. Ошон үчүн бул нежелательно. Мына бул жерде виза деп турган азыр пока не работает, карточный системаны отмена кылып койду дагы, мына балансты киргизип койду. Билайнда баланс KG деген системасы бар, ушуну менен киргизебиз. Анан эми смотрите, бул жерде дагы сол жактагы жазууларга көңүл буруңуздар. Оплата бонусами деп турат да. Гүлжанженин счетунда азыр 3300 деп турабы, Гүлжанже? Ооба. Ошону мына жерге введите сумму бонусов деп турат. Ошол жерге киргизсеңиз болот. Так. 3378 деп. Плюс купить в рассрочку деп турат. Рассрочка дегени Гүлжанжеге 5000 балды жасайт. Гүлжанжеге канча акча берилиптир карызга? 1374 сом. Так, 1374 да кошуңуз жерге. То есть карызга деген нерсе, эгерде буну колдонбой койсоңуз да болот. Сиздин айлыгыңыздан кийин тутуп калат. Окейди басың. Киргизбей эле коюң. Ону рассрочканы киргизбей эле коюң. Всё, теперь дагы оң жакка түрсөңүз. Завершить заказ. Ой, завершить кылсам кетип калат да. Жок, кетпейт. Баланс калган акчаны баланс ошол жерин көрүп коелу, кетпейт. Жалат болгон. Мынакей. Эми оң жакта караңыз дагы. Птичкаларды урасыз. Я деп турат го. Урасыз. Пить сейчас кыласыз. Токту басасыз. Баса берейинби? Оплатить заказ кылың. Ушул жерден токтотобуз азыр. Көрдүңүздөрбү? Мына жерге сиздин телефонуңуздагы номерин жазасыз, же болбосо кимдин балансына салып иштетип аткан болсоңуз. Анын балансына анан код барат. Ошол кодду жазганыңызда анан сиздин заказыңыз өтөт. Төлөнүп, жанагы бонустан ашкан акчаны ошол баланстан алат да. Жетпей аткан акчанычы. Түшүнүктүүбү? Убакыт болуп калды, мен экран жаба берейин бу жерден, Сүйлөй бериңиздер. Айгерим эмне болду? Түшүнүктүү болдубу? Барбы? Демек, ушул эле шаговый подаркага бул новичоктор үчүн өтө сонун экен да. Өзүңүз эгерде новичок болуп кирдиңиз, анан 1,5 дагы шаговый подарканы түшүндүрөсүз. Түшүндүрүү эле ага дагы интернет аркылуу ушинтип товар алганды үйрөтүп койсоңуз эле, компания сиздерге 1,5 миң сом төлөй берет экен. Кэшбэктен сырткары, анан шаговый подаркалардан сырткары. А вообще, сиз старичок болсоңуз, бирок бул программаны мүмкүн башында эле 1-айда жасадыңыз, 2-айда жасай албай калып, программадан чыгып кеттиңиз дагы, түшүнбөй калдыңыз да. Андай болсо дагы сиз новичокторду жазып, алар 200 балдан жасап аткан болсо, личный бизнес дебют боюнча, сиз деле жөн эле жасап кое бериңиз 200 балыңызды. Сизге эми шаговый подарка тийбейт, бирок сиз жана бонус наставниканы алыш үчүн шарты боюнча 200 балды сиз дагы через интернет кетиришиңиз керек болот да. Түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Бул жерде бардыгы эле уже
новичоктор жок окшойт. Эч ким эле неме кылган суроо. Артыгы билет дейсиз, Айгерим. Барды биле турушат. Бардыгына жаңылык болуп атат. Айгерим антип ойлобогун. Мына мен өзүм баш болуп, мен үчүн биринчи жолу. Бизчи мына эменинчи башындачы мурда интернет заказ эмес, жөн эле офистен барып алсак эле 200 балга бере берчү да мунучу. Но былтыркы жылы сентябрдан баштап интернетке өткөзүп койду дагы. Мына көрдүңүздөрбү, баягы интернеттен коркконубуз да бул машакаттуу көрүндү биз үчүн, бардыгыбыз үчүн элечи. Себеби ушинтип баланска акча салып, анан через интернет кетирип, кийин дагы подаркасын алып бергенде дагы интернетке кирип, аны алып, балансында акча болуш керек. Ушулардан жана жададык дагы, то есть жадаган жокпуз, жадагыдай болгон жокпуз. Мындай кандай десек, түшүктүү көрүндү да бизгечи. Ошентип муну өлүп кетсинчи жасабайбыз, 200 балды албаса албай калыппыз да деп таштап аттык эле да. Но бонус наставниканы чыгарып койгондон кийин анан кайра бул личный бизнес дебютка көңүл бура баштадык. Новичок пока 1000 балга жеткичекти, 1000 балга чыкканда гана структурадан акча түшө баштайт да. Ошон үчүн новичок пускай алсын акчаны. Ошол холостой кетирбесин убактысынча. Бонус наставника менен кичине болсо каражат жыйнап турсун. Азыр Гүлжан эсептеп бергендей 10 адам жазылса эле 15 000 болот. Ну ладно, бул эми эң баягы суперлер. 2 адамды болот да бир айдын ичиндечи. 2 адамдан 3 000 сом түшүп атат. Плюс кэшбэк 2,5 000 сиздики түшүп атат да, 5,5 000. Анан 650 сомдук товар бекер болуп атат да. 350 сом төлөп атпайсызбы биринчи айда? Получается 6000 сом биринчи айда кирешеге чыксаңыз болот экен да. Анан айыл жеринде, мисалы шаардагы офис жакын жүгүрүп барып алып алабыз. Айыл жеринде жеткиргендин түйшүгү азаят экен да, ушунда. Ооба, сонун эле ушул. Айыл жеринде эмечи, азыр курьерлер ушул дагы недоработанный болду. Кечээ дагы Ровенскага биз ушул проблеманы айттык. Курьерлер до дому деп атабыз, бирок до дому да жетпей атат, райондор калып кетип атат деп атабыз. Райондорго кантип жөнөтөбүз биз? Кандай мурдагыдай товар жөнөтсө эле ошо товарына кошуп салып ийип атабыз. Например, ошко заказ кылып атабыз дагы, дальше кетирип атабыз. Но ноокатка, мисалы үчүн районный центрлерге заказ кылсаңыздар алып барып беребиз деп, ошо Pony Express'тин курьерлеринен сурасам айтышкан. Алып барабыз деп. Зарылканчы, например, биздин Алапкада деле центрде неме ачылган, скаты бар, эко-магазин бар да. Ошол жерге деле жеткиретпи же жеткирбейби? Ошол жердин адресин указывать этсеңер жеткирет, Айгерим. Анан ошол Алабукадагы айтып коесуңар, менин немем келдиби депчи. Алып коюңузчу деп. Ал жерде мен принимать еттим, кабыл алдым. Мен тапшырдым деп кол коюшат, курьер менен алган адамчы. Менде дагы ушул курьер боюнча мен көп иш кылганмын да, интернет бизнестердечи, интернет проектте. Курьер өзү звонок кылат. Анан ошондо өз ара келишип алып, мисалы үчүн жолдо кетип айтып эле, могу жерге баалы кыргыздын эле жигиттери, кыздары иштейт. Мына жолго эле попутчи эле мындай таштап кой деп башка адрести айтсаңар деле ошол жерлерге силер айтканга ыңгайлашып, жолго ыңгайлаштырып таштап берет. Башында көрсөтүлгөн адрес. Мен мисалы үчүн ошондой учурда иште болуп калсам дагы, мен айтам да, балдар, мен кеч үйдө кеч болом, силер мага Югосток эле жеткирип бергилечи десем, Югосток эле алып барып берет по адрес, мен айткан жака. Гүлжанжы, сөзүңүздү бөлүп койдум, убакыт бүтүп калып атат. Мына Россиядагыларга, Казакстандагыларга ушуну тастап калдырсаңар, ошол эле 200 балыңарды силер өзүңөр жасабасаңар дагы клиенттерди жазып, кардарларды. Ошолорго, например, бирөөсү Казакстанда 100 балдык товар заказ кылып бердиңер үйүнө да. Бирөөсү болсо ошол Россияда, ага 100 балдык. Ошол силердин 200 балыңар боло берет. Силерге өтө берет. Силерге таговый чыга берет. Если кардарлар, ПКлар болсо. Жакшы, анан менде бир суроо бар. Айгерим сөзүң башында айттың, мен кайсы бир окууда, Ровенсканын окуусунда окуп атат деген. Ага кандай кылып катталса болот? Ага ошол Telegram каналдан ссылка жөнөтүлдү эле. Мурда кече бүттү ошо последний немечи. Кече ошо 100 балдык фактура жасап, сразу фактураны жөнөтсөк, бизди сразу ошол өзү создавать эткен каналына киргизди да. Киргизип ошол жерде полный онлайн чаттарды кантип алып барганды, полный ошолорду үйрөтөт экен да. Aslında biz bul aydagıdan geç kaldık mı? Geç kaldık. Endi dagы эле. Ушуну айтып турайлы, эмеге таштайбыз.
100 балдык эле фактура керек агачы. 100 балдык фактураны эле скриншот кылып туруп эле жөнөтөсүздөр, анан сиздер чатка кошот, дальше дагы өздөрүнүн кичине тапшырмалары бар экен, ошону жасап койсоңуздар эле кете берет экен. Азыр ошо Айгерим подаркалар да бар экен, буга еще шаговый подаркалары, бир нерселер бар экен да. Менде баягы ошол домашний заданиясын биринчи аткарганым үчүн для вас будет подарок Айгерим вечером деген, не знаю, что за подарок будет. Классно. Сонун мүмкүнчүлүктөр берет экен, ал жакта делечи мындай аябай сонун приятный адамдар менен сүйлөшүп, сонун мамилелери аябай сонун экен. Эми алар Грецияда жашаган там лидерлер экен, ошентсе да жөнөкөй эле адамдар болуп ошо биз менен сүйлөшүп атышат да. Анда